Берке. Bizde недоношный деп koyarasın değil mi? Eski sözlerge onca jok эле, бирок политикадан аябай күчтүүм да. Салам урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн эскирген эски сөздөрдү Ош шаарынын тургундарынан сурамчылоо жүргүзөбүз. Эгерде сиз жоопторун билсеңиз, комментарий бөлүмүнө жазып өтүңүздөр. Жана ошондой эле Сарисеп каналына катталганды унутпаңыздар. Эскирген эски колдонулбай калган сөздөрдүн маанисин таап көрбөйсүзбү? Колуңуздан алып, бысылып. Бисмиллахиррахманиррахим. Окуп коесуз, Кадек деген сөзүнүн мааниси кандай? Негизи бул сөздү уккансызбы? Жок, эмес, мен билбейм. Кадек. Не болушу мүмкүн? Не знаю. Билбейсиз? Ооба. Саламатсызбы ага? Саламатсызбы. Денсаулыктарыңыз Жакшы, Кудай жакшы. Эскирген эски сөздөрдүн маанисин таап көрбөйсүзбү? Qanday? Колумда бар кагаз. Алып маанисин таап көрүшүңүз керек. Manisin? Ооба. Сымала деп ачып коюңузчу. Bismillahirrahmanirrahim. Зыйнат деген сөздің мәнісі қандай? Зыйнат деген мындай сыйлуу адам болуш керек. Сыйлуу адамдар зыйнат деп билбейт экен башкасын зыйнат деген. Башкасын билбейт экен. Билбейсиз? Көрк деп ушундай маани коюп. Көрк ошо зыйнат. Kementay деген сөздің manisi qanday? Kementay. Кементей. Kementay. Жоқ білбейді. Kementay деген бұл Kemçondoy деген qoşuş emasbı? Kementay деген бұл kemakıl андай emasbı? Biz qısqасы арашат тулған окшойбуз. Же бир жолу наркы эскилерге кошулбай, же мына жаңыларга кошулбай, бизди недоношный деп коерсиң эми. Eski sözlerge, Ооба. eski sözlerge onca jok эле, бирок политикадан аябай күчтүүм да. Мен политический деген экен да. Так, зыйнат Деген сөздүн мааниси кандай болгон? сөздүн мааниси кандай болгон? Зыйнат деген буну билбейт экен өзүм. Точно не курса дело экен да. Кадек сөзүнүн мааниси кандай? Бул эскирген эски сөздөр азыр колдонулбайт дээрлик. Кадек деген илгерки болсо анда мейман деген сөз да. Жок. Достук деген бije. Кадек деген эмне деген? Барктуу деген бije. Эмне менин ата бабам деле болбосо мен 57 жылкмын, кандай билбейм мындай сөз бар. Кездеме деп аташчу экен го. Жок, кездеме дебейт, кийиз деген экен. Кездеме деп аташчу экен. Биз такшын. Билбейм мунун да, мен да кандырбасам билбейт экен ушунча жашап. Рахмат сизге. Ичик. Ичик деген сөзүн мааниси кандай? Элдик салттуу кийимди ичик деп айткан экен да. Өчмөндү деген сөздүн мааниси кандай? Мындай өч алуу, Кектүү. кектүү адамдарды. Ооба, ошондой маани болот экен. Ошондой, ооба, ошондой маани болот. Мисалы, бир адам менен урушуп кетсе, мындай өч алыш максатында жүрөт го. Ошондой деп түшүнөм го. Мындай өч алуу максатында өчмөндү деген. Рахмат эже, бар болуңуз. Жаргылчак деген сөзүн, Жаргылчак деген бұл жаргылчак деген эмне деген? тегирмен. Тегирмен, Көптөр ататыңыз, рахмат сизге. Моло деген сөзүн мааниси кандай? Манisi qanday? Molo деген. Берке. Molo qanday эле? Алмаз? Molo. Molo деген сөздің манisi qanday? Сіздерге қарап. Берке қиял, берке. Qormayın dek. Моло баягында моло эмеспи? Қандай? Трактордун мааны эмес? Жоқ, емес. Таппадыңыздар, Жок, таппадым. Башка варианттарыңыздар сизде мында болушу мүмкүн деген жок, жооп, Жок. Бийиктеги белгини моло деп аташкан экен да? Илгери. Ilgari. Желмаян деген сөздің мәнісі қандай? Бөрү толот деген. Бери тоют деген сөзүн мааниси кандай? Билбейт экен. Үбөлүк деген эмне? Үбөлүк деген сөздің мәнісі қайдан? Жок, үбөлүк деген эмне айтып коюңуз? Үбөлүк деген билбейт. Үбөлүк. Баягы камыр жая турган да. Өбөлүк деген бул камыр жая турган узун жыгач таяк. Ооба. Рахмат сизге. Кабыр деген сөзүн мааниси кандай дейт? Кабыр деген мырза, ооба. Ушуну айтайын дедиңиз, Көкөр деген эмне эжеке? Бул көкөр деген илгери байлардын кымыз куйган буюму. Ошого кымыз куюп ичип жүрүшкөндө көкөргө кымыз куюп келдиң бий болгон. Териден жасалган идиш. Териден жасалган идиш. Рахмат чоң сизге. Берүүбүз да ушуну менен өз соңуна келип жетти. Эгерде сиздерге берүү кызыктуу болсо, мен өз максатыма жеттим. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.